Саламатсыңарбы 2Х11, 2Е11 тайпанын студенттери. Бүгүн 10 апрель социалдык мадани ишмердиги сабагынан клубтук кечелер деген теманы өтөбүз. Сабактын максаты кечелер жөнүндө түшүнүк алуу, кечелердин жанрларын санап өтүү, тематикалык кече менен клубтук кеченин айырмасын белгилөө. Клубтук кече бул бир темага арналган маданий массалык иш-чара. Клубтук кече эки багыттан турат: маалыматтык логикалык, эмоционалдык образдык. Клубтук кече дагы 3 бөлүктөн турат. Бул биринчи маалыматтык бөлүк, көркөмдүк бөлүк, массалык бөлүк. Эгерде клубтук кеченин өзөгүн маалыматтык бөлүк түзсө, демек ал маалымат берүүчү кечелерге кирет. Аларга семинар кечелери, конференция кечелери, лекция кечелери жана башка ушул сыяктуу маалымат берүүчү кечелер. Эгерде кеченин өзөгүн көркөмдүк бөлүк түзсө, демек алар концерт кечелери, адабий музыкалык кечелери жана башкалар. Эгерде кеченин өзөгүн массалык бөлүк түзсө, демек ал бий кечелери, конкурстук кечелер жана башка ушул сыяктуу. Клубтук кече деген түшүнүккө төмөндөгүлөр кирет. Клубтук кечелерге эс алуу кечелери, маалымат кечелери, адабий музыкалык композициялар, тематикалык кечелер, спорттук кечелер, ошондой эле кароо сунак кечелери жана шоу кечелери кирет. Ар бир кече өзүнүн багыты жана көркөм образы боюнча, формасы боюнча өзгөчөлөнүп турат. Алардын арасынан эң негизгиси, терең маанилүү жана формасы боюнча дагы эң кенен кеченин бири бул тематикалык кечелер. Ал атайын конкреттүү документалдык, мазмундук жана реалдуу каармандары менен сценардык композиция болуп эсептелинет. Көп учурда тематикалык кече бир багытта өткөрүлөт. Тематикалык кеченин негизги талаптары: теманын зарылдуулугу жана актуалдуулугу, документалдуулугу, теманын реалдуу каармандар аркылуу чагылдырылышы. Тематикалык кече түзүлүшү боюнча көп жанрдуу көрүнүш. Кеңири тараган тематикалык кеченин жанрларына төмөндөгүлөр кирет: аңгемелешүү кечеси, репортаж кечеси, портрет кечеси, митинг кечеси, ритуал кечеси, тематикалык кино кечелер. Булар тематикалык кеченин жанрлары. Тематикалык кече мааниси боюнча дагы ар түрдүү болот. Мисалы, спорттук, социалдык, саясий, экономикалык, этикалык, эстетикалык жана башка ар түрдүү темада. Тематикалык кечени даярдоо методикасы. Тематикалык кечени даярдоо методикасы: биринчи, теманы тандоо жана идеяны белгилөө, инициативдик топту түзүү, маалыматтык топту даярдоо, аларга жарнама берүү, жарыя, афишалар кирет. Чыгармачыл топко булар режиссерлор, көркөм жетекчи, жарык берүүчү, үн режиссеру, костюмерлер кирет. Кечени даярдоодо милдеттерди бөлүштүрүү, иш-чараны камсыздоо жана даярдоо приказын жазуу, документалдык материалды топтоо, сценардык планды түзүү, сценарий жазуу, репетиция графигин түзүү, репетицияны өткөрүү, музыкалык жана түстөрдүн партитураларын түзүү, тематикалык кечени өткөрүү, өтүлгөн иш-чараны анализдөө. Эми мен силерге тапшырма берейин. Силер кечени даярдап өткөрүүдө кандай каражаттар колдонула тургандыгын үйдөн даярдап жазып келесиңер. Сөз каражаттарына кайсылар кирет, жанрды концерттик номерлерге кандай түзүлүш керек, техникалык каражаттарга эмнелер кирет, костюмдарга эмнелер кирет,
декорациялык каражаттарга кайсылар кирет. Биз муну каражаттар деген темадан өткөнбүз. Үйдөн кечелерге кандай каражаттар керек экендигин жазып, мага кийинки сабакта айтып бересиңер. Бул тапшырма. Анда эмесе сабагыбыз бүттү. Жакшы калгыла.